Ezилген фундаменттер ушул да жанагы. Пайдуалдын үстү эмнеге упуранды да кайра эмнеге коштуңар, ошол деген ошол эле суроо. Жок, ал жерде деген эме бар да. Билең андачы. Колуңуз силкебеңиз, эмне кылып атасың? Я, 2,5 жыл каяк делең сен? Келип алып туруп. Мен эмне кыйкырып атасыз? Эмне кыйкырып атасыз мага? Я, эмне кыйкырып атасыз? Цементтен жаракка кетпеш керек. Чынбы? Строительный деп атасыз? Цементтен өзү жаракка кетпеш керек. Бул лай эмес. Ошол силер киргизбеш керек, деп жака кууп чыгыш. Кубайсызбы аны? Я. Кубайсызбы? Чыккыла давай. Кубайсызбы? Бияка деген строительный объект. Кууп көрбөйсүзбү? Строительный объект. Сиз кимсиз бул жерде? Не кыйкырып эле колду монча эле коп ойлоп атсаңар. Түшүнгөндө эле, түшүнбөгөндө эле, ит деле, кушу деле келип. Эмне о келгенде ит куш болуп калыппыз. Башыңызда каска бар. Каска жок. Мекте да. Мекте. Таза бетте. Ар жакта турат. Айт дейсизби? Бир жар. Жай бет. Бетондо жарака эмне бар? Азыркы мындай айтасыз. Бетондо жарака жок өзү. Эмне бар? Стяжка да эмне? Сегиз деген. Фундаменттин үстүндө стяжка болбойт. Үйлөнгөн фундаменттеги видео турат. Үйлөнгөн. Ал кантип эсен? Эме? Кандай дейсиз оюңуз? Ага жооп берет. Керек аратканы, ояда 1 метр казып туруп мындай коюп коюш керек. А бул 3 метр коюлуп келген. Мындай да, Камбар ага, мен строитель эмесмин да. Могул жер где-то бир 30 сантиметр тегерек, мына. Могул жер. Биякта. Ана тетигил башы 20 сантиметр. Эмнеге? Жок, бияк. Монун баары бүт мына. Көрүнүп ага эми. Монун деле карабайсызбы мына. Şu beton bu ayki, ayçı buna. Camdan camı koy buna, önce buna. Şu beton. Сатар районунун Сыгата айыл өкмөтүндөгү мектепте дене тарбия залы салынып жатат. Бирок жергиликтүү элдер анын сапатына санаркашууда. Анткени пайдубалы бүгүнкү күндө үйлөнүп баштаган. Жалпысынан республиканын бюджетинен 44 миллион каралып, курулуш иштери жүрүп жаткан учур. Менин колумда видеолор боюнча урматтуу көрүүчүлөр, жогорудагы эзилген фундаменттер ушул да жанагы. Мол үстү эмнеге мол пайдубалдын үстү эмнеге упуранды да кайра эмнеге коштуңар, ошол деген ошол эле суроо. Жок, ал жерде деген эме бар да. Эмне бар? Бу жерде сапатын көзөмөлдөгөн технадзор бар. Чуйский областной УКУС. Бул жерде лаборатория бар. Бул жерде заказчик, подрядчик эмелердин. Анда суроолор ошолорго берели, сиз жооп берип кетесиз да. Ошолор көзөмөлдөйт. Хорошо. Урматтуу көрүүчүлөр, бурун мындай болгон да. Жана жогоруда видеодо көрдүңөр? Биякта мындай да, мен как строитель. Бу жерде эме болот. Выравнивающий стяжка кылат. Жок, уксаңыз, сиз менин сөзүмдү улам эле бөлүп кетип атасыз. Мына өзүңүз деле көрүп турбайсызбы, көрдүңүзбү тигине? Фундамент, фундаменттин үстү упуранып калгандан кийин аны үстүнө кайра стяжка жаткырып атасыңар, туурабы тигине? Фундамент кылып жазып атасыңар, обманка кылып. Ал обманка эмес. Обманка эмне деди? Азыр деди, ломмен омурсам омурлат деди азыр. Жок, мындай да, бияка выравнивающий стяжка болот. Любой фундамент үстүнө. Жок. Кирпичный кладка. Жок, андай балекеттин 7-8 болгон күндө деле видеодо турбайбы ал деген упуранып калган топурактай болуп эле. Мына биздин айылдагы сокмо тамдар, жана нолу деп коет. Малтосмолорчу, ошолор эзилбей топурактан, ошолор эзилбей турат. Силердин цемент эзилип эки жакка түшүп калып атат. Маселе ошол болуп атат. Бул жерде эмне алган? Моякты виброкаток жүргөн. Виброкаток ишин таптаган. Виброкаток фундаменттердин ишин таптап, засыпка кылып таптаган да. Анан ошол жерден виброкаток өткөн жер действительно упуранып калган, мына. Кезек оператор, мен сага бир эле мисал айтып берейинби? Мен деле баягы студент кезде швахта иштеп, стройканын түрүндө иштегем да. Анан мына мол жараканы көрдүңөрбү? Могул жараканы. Мол жараканы. Өзү цементтен жаракка кетпеш керек. Чынбы? Строительный деп атасыз? Цементтен өзү жаракка кетпеш керек. Бул лай эмес. Жаракка кетпеш үчүн эмне кылыш керек? Аны баары түшүнүп атат. Могу көрдүңүзбү? Сиздин алдыңызда маңдайыңыз турат. Цементтер оңдоп түзөп, үстүн обманка кылгандан кийинки жаракка кетип атат. Эртең бирден болсо ким жөн берет? Момчон миллион бөлүнгөндөн кийин. Бул жерде деген айылга инвестиция келип атат. Жок, келип атат инвестиция. Ошону туура колдонуш керекпи? Ошону сапаттуу колдонуш керекпи? Туура колдонсо болбойт болчу да. Мындайдан жатат, плита мындайдан жатат. Бияка эч кандай нагрузка болбойт. Эмне жөн эле башты ортуп келтирип, ар кайсы эмелерди алып келип жолто болуп атасыңар. Мына жерде түшүнгөндө эле, түшүнбөгөндө эле, ити деле, кушу деле келип туруп башты ортодо. Келгенде ит куш болуп калдыкпы сиз кимде? Ошол силер киргизбеш керек, деп жака кууп чыгыш керек. Кубайсызбы аны?
Иә. Койсызбы. Чыккыла давай. Койсызбы. Бияка деген строительный Кул объект. көрбөйсүзбү анда? Строительный объект. Сиз кимсиз бул жерде? Иә. Сиз кимсиз? Мен ушу проектini мен алып келдим. Прорабсызбы? Проектini мен алып келдим. Анан? Проектini мен алып келдим маяка. Анда 2,5 жыл сиз чыккап. Сен каяк делең андачы? Колуңуз силкебеңиз эмне кыйкырып атасыз мага? Иә, 2,5 жыл каяк делең сен? Келип алып туруп Мени эмне кыйкырып атасыз? Эмне кыйкырып атасыз мага? Иә. Эмне кыйкырып атасыз? Не кыйкырып эле колду монча эле коруп калат деп ойлоп атсыңарбы? Мына могу жай кара, цементиңерден жаракат турат. бул деген эме болот. Бул деген бияка бронюс стяжка болот. Технадзор барбы? Бат, казыгул бар Чакырып эле экен. ошону. Ошого суроо бер. Жооп берет. Ошон үчүн мен сизге айттым, анда суроону ошол жака берейин десем, сиз өзүңүз жооп берип баштадыңыз. Ошого бер, мен түшүндүрүп атам. Бу жерде проект бар. Ачууламай. Жайын айтпайсызбы ошону мага кыйкырып көрбөйүн. Мындайынан жатат. Бияка эч кандай нагрузка болгонун айтып атам мен. Гүпүлдөп кыйкырып койсо эч ким коруп калбайт да. Туурабы мына? Бу жерде деген көзөмөлдөөчү орган бар, УКС бар, технадзор бар. Мен айтып атам, ошон үчүн сөздүн башында эле сизге айткам. Анда ошо суроолор ошого берет экенмин деп. Десем анда сиз өзүңүз баштап атыңызбы жооп берип? Анан келсеңиз, сиз бригадирсизби? Ата кыйын болсо. Сиз атыңыз ким? Атың Атыңыз ким? Мирлан байке. Мирлан байке, бул жакта бригадир сиз, биринчи эле коопсуздук эрежеси боюнча. Башыңызда каска кана. Каска жок. Мыякта да. Мыякта. Каза бетте. Ар жакта турат. Абет дейсизби? 1,5. Ооба, биз аябай. 1-2 чейин бир. Түшүнүктүү. Анан эми могул бетонду жөнөкөй эле суроо. Башкасына барбай эле кол, эч кандай барбай. Бетондогу жаракан эмне? Азыркы күндү айтып алчы. Бетондо жарака жок өзү. Эмне бул? Бул стяжка да эми бул. Стяжка. Тегиздегенбиз. Фундаменттин үстүндө стяжка болобу? Болбойт да. Тегиздегенбиз да. Кандай дейсиз? Темирлан, сен строитель эмессиң да. Мен строительмен, 40 жыл строитель. Могу фундаменттин үстүндө гидроизоляционный стяжка болот, 1 к 1. Макул. Же болбосо толь салынат. Камар байке, макул. Мен ага да макул. Мен ага да макул, эми уруптуңуз. Жанагы видеодогу үйөлөнгөн фундамент жөнүндө кантип эсен? Үйөлөнгөн фундаменттеги видео турат. Үйөлөнгөн. Ал кантип эсен? Эми кандай дейсиз оюңуз? ага жооп берет. Ага деген жооп берет. Үйөлөнгөн. А жерде может виброкаток өтүп кетти. Мен айтып атпаймынбы? Жок, Камар байке, шашпасаңыз. Плита момдайынан жатат. Момдайынан опирание болот. Бияка эч кандай нагрузка болбойт. Жок, туура, ал туура. Макул, мунун үстүндө түстөлүптүр. Проектни алып келчи, проектни. Үйөлөнгөн фундаментке кантип өстүп атасыз? Үйөлөнгөн фундамент үйөлөнгөш керекпи? Может быть, ошол жерден виброкаток өтүп кетти. Ал целый болуп атпайбы? Может, виброкаток өтүп кетти. Видео целый болуп атпайбы? Мынакей момдайынан жатат. Ага эч кандай. Сиз ушунча сиз азыр күйүп атасыз, ушунча проектини мен алып келдим эле, ушундай кылдым эле деп атасыз, эмгегим кетти эле деп атасыз. Эми ошол эмгегиңизди таамай жазаттырып албайсызбы деген жазаттырып атам мен. Мен жазаттырып атам. Кече күнү барып туруп, бияка лаборатория чакырдык. Газка бар, архстрой контроль бар. Могу жерде поэтапная сдача ответственных конструкций деген бар. Фундамент, лаборатория, могу жерде виброкаток жүргөн. Могу жерде наоборот, мен депутат кезим жардамдашып, маяка местный эмени чечип бергем, гравийдичи. Могу жерде бүт вибрация болот. Мына мисалы үчүн Камар ага, мен дагы бир суроо берейин сизге. Жок, мен строитель эмесмин, келиңиз. Могу жер, мисалы үчүн перегородка. Метр барбы байке? Могу жер перегородка. Ооба. Бу перегородка 3 метрден бери куюлуп келген. Перегородканы могу жерде 1 метр казып туруп эле мындай куюп коюш керек. Бул 3 метр куюлуп келген. Кылды жактан. Мындай да, Камар ага, мен строитель эмесмин да. Могул жер где-то бир 30 сантиметрдин тегерек, мына могул жер. Биякта. Анан тетигил башы 20 сантиметр. Эмнеге? Жок, биякта перегородка. Жок, түшүндүм. Бирок эмнеге? Түз болуш керек да. Түз. Бияк 3 метр, бияк мына болду. Запасым куюлган бул дагы. Жок, баары. Могу строительдердин. Баары түз болуш керек-пи ага? Строительдерди могуреки эмес, бул 3 метрден куюп эле маяктан армириздеп туруп 1 метр куюп коет перегородканын фундаментин. Плита маякка жатат, мындайынан жатат. Жанагы ошо плитада жата турган жерлер үйөлөнүп атпайбы? Аны кантип? Кайра эле ушул бир суроо айтылып атты Камбарга. Ошон үчүн өзүңөрдүн эмгегиңерди өзүңөр жедиртпей мындай сабаттуу кылдыртып албайсыңарбы? Упурангандар. Кайра айтса жаман көрүп атпайсыңар. Виброкаток. Мына карасаңар мына. Мынакей. Алып келчи проектти. Мына монун баары бүт мына. Көрүңүзбү ага эми? Мон деле карабайсызбы мына? Мына даже Камар байке, бул проекттин бул менен келип текшерген. Мына бул балага келип көрсөтүп, могу эки стройкага жарайбы десем, эми биз билбейбиз. Үйөлөнгөн фундамент да? Мына көрсөттүм да, мынакей.
Бул сиз сурап көрдүңүзбү эмнеге фундамент өлүнүп калды депчи? Қазір моғол Не дешті? үстіндегілерді ұрса эле бүттү моғолдар чыгат астында. Виброкаток өтүп кеткен жер экен. Байке бұл виброкаток емес, моғол қарасаңыз мұныкі. Бул Виброкаток. целый болуп атпайбы? Баары. Анын баарын алды. Алып туруп стяжка кылып чыгышты катуу эмеге чейин. Катуу бетонго чейин алып туруп эме өлөнгөндөрдү. Кайра бүт стяжка кылып чыкты. Один к одному кылып туруп. Ана моғол жерде вибратор эме. Дейингиси андай болуш керек болчу да, туурабы? Башындачы. Ооба. Туура. Эми аны оңдошту. Иштеген киши иштебеген киши үйдө жата берсе, эчтеке катачылык келет иштеген. Бирок аны оңдолот. Сапатын текшерген кишилер бар. Лаборатория бар. Буга Заключение барбы? Алып келип берди ушуларды? Бар. Лаборатория өзү жооп берет Герт башы менен ошого. Өзү жооп берет. Бетондун Алардан да бетонный заводдон алган бетондун паспорту бар, сертификаты бар. Мына арматуранын российский арматура бүт паспорттары бар. Ошо паспорту бар цементиңиз өлүнүп калып атпайбы? Жок. Кандай дейсиң? Ушу бетон кармайбы мына моғол жерде. Мына. Şu атат бетон, мына. Şu бетон бу байке, айтчы мына. Жамтандар жаман көрүп мына элге, мына. Ушул бетон бу. Мына карашы мына миткенде эле түшүп атат, мына. Урматтуу айыл өкмөт. Ким муну ким айталат? Мындай да. Жок, мен азыр ошону айтып атпайм. Мына азыр силер турган жериңерчи, мына могул жериңер мына 20 сантиметрдей тиги башы бөлөк, бул башы бир бөлөк. Бүт баары эле момдай болуп атпайбы? Урматтуу айыл өкмөт, сиз жана айтып аттыңыз эле. Жүр, жеринен барып көрөлүчү депчи. Жеринен келдик, көрдүк, эми кантесиз? Эми вышестоящий эмелерге жазабыз, кат түрүндө Кандай кайрылабыз. оюңузду айтыңыз кыска эле. Ооба. Туура эмес нерселер бар экен. Камар байкебиз айткандай, жоопкерчиликтүү тарткан эмелер бар да, органдар бар да. Жоопкерчиликке тарттыра турган органдар бар да. Ошолор кайрылабыз, ошолор чечет. Ушул азырында кайрылып, ушул азырында баягы мындан аркы курулушту сапаттуу алып кетишине баягы сиздер көмөк көрсөтүшүңүздөр керек да сөзсүз түрдө. Анан бул Камар байке маселе жок. Проектини алып келди, бирок алып келгенден кийин ошончо жогору болгондуктан кийин сизчи ушуну сапаттуу жасап беришсин. Ошону талап кылыңыз Камарага. Андан бизди жаман көрбөңүз, туура түшүрүңүз. Андан көрө ошол проектиңиз күйүп кетпей, эртеңки күнү ким салдырды, камбар салдырган болуп, аты эсикке калат. Чынбы? Кандай дейсиз? Салгандар салып алып кете беришет, база беришет. Ушул азырында көзөмөлдөп алыңыз. Туура, бу жерден эме бу жерде Казыгул деген технодор бар. Укуста. Ал өкмөттөн каржыланат, айлык алат. Бу жерде заказчик контроль кылат. Лаборатория, бүт демелер жооп берет органдар. Алар жооп берчү органдар жооп берет, анда маселе жок. Просто баягы сиз бияктан кичине өтө төмөн сөздөр болуп кетпеди байке? Жер убагында коңгуроо Ке ошондо да. Ошондо. Урматтуу көрүүчүлөр, эми жогоруда көрдүңүздөр, бул жактан дагы бир аз түшмөстөр болуп барып, анан жагдай жайына келди десек болот. Кандай да болсо, тийиштүү органдар ушул жакты көзөмөлдөй турган органдардын үстүнөн карайбы, же ишин карап көрөбү, балким муну кайра ошолордун ким чыгым кылса, ошону чыгымды мойнуна тарттырып, муну так ушул жерди кайра курдуртабы суроолор алды да.